Бул ролик Ади уулу Токтосун атасына багыштап, алайлык жигиттер Токтосун уулу Адилет жана Токтосун уулу Нургазы тарабынан каржыланды. Адамзат тарыхында бүткүл тавхидти жайылткан пайгамбарларга жараткан тараптан вахийлер, аяндар келген. Жазуу башталган күндөн тарта бул аяндар баракчаларга, андан кийин болсо китептерге түшүрүлө баштаган. Мезгилдин өтүшү менен бул аяндар адамдар тарабынан өзгөртүлүп, атүгүл жок болуп да кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн ыйык Куран болсо, ушул күнгө чейин бир да тамгасы өзгөрбөстөн сакталып келүүдө. Оку деп түшкөн Курандын алгачкы аяты. Оку, жараткан Раббиңдин ысымы менен. Бул кереметтүү аяттан кийин Аллах ал инсанды уйган кандан жаратты деп жатат. Адамзат үчүн түшкөн алгачкы аят оку деп башталса, андан кийинки аят уйган кандан жаралган инсан тууралуу болууда. Илимий анатомиялык маанини да камтыган бул аят медициналык акыйкатты ачып берүүдө адамзат үчүн. Андан кийинки аятта болсо кайра эле оку, сенин Раббиң эң улук зат деп келүүдө. Башкача айтканда аалам Аллахтын эң улуу чыгармасы экендигин оку деп буйрууда. Ооба, адамзат үчүн түшкөн 3-чү аят кайра эле окууга буйрук кылып жатат. Андан кийинки 4-чү, 5-чи аяттарда болсо Алла ал инсанга калем менен жазууну үйрөттү. Инсанга билбегенин Куранды жана башка илимдерди билгизди деп жатат. Ооба, бул жерде адамзатты окууга, үйрөнүүгө, изилдөөгө, ачылыштарды жасоого, илим-билим менен жуурулушууга буйрууда жараткан. Бул буйруктун негизинде нечелеген илимий ачылыштар жасалды ислам дүйнөсүндө. Ал ачылыштардын нуру тээ караңгы Европага, атүгүл океандын ары жагындагы Америкаларга чейин барып, ал жакты да нурдантты. Натыйжада илим-билимге таянган коомдор пайда болду. Улуу дөөлөттөр калыптанды. Ооба, биз аалымдын сиясын шейиттин канына окшоткондордонбуз. Буга далил катары ислам дүйнөсүндөгү эски тарыхый китепканаларды, илим изилдөө борборлорун, университет академияларды жана ал жерде колдонулган китептерди айта алабыз. Ар бир дөөлөт өз өлкөсүндө илимпоздорду, илим борборлорун, китепканаларды курууга ашыккан. Бирок тилекке каршы убакыттын өтүшү менен ар кандай согуштардын, диктатуранын натыйжасында өтө көптөгөн китепканалар жана китептер өрттөлүп кеткен. Анын артынан өтө баалуу болгон китептер бизге жетпей калган. Ооба, бүгүндө эле дүйнө жүзү боюнча өрттөлгөн китептер тууралуу сөз кылабыз. Даяр болсоңуздар баштай берели. Тарыхта өтө көп кандуу согуштар, басып алуулар ишке ашты. Анын артынан акылга сыйгыс зулумдуктар, геноцид жүзөгө ашты. Булардын арасында дагы бир аң сезимге каршы ачылган согуш бар. Ал согуш басып алган өлкөнүн китепканасын, китептерин, жазма булактарын, илимпоздорун өрттөө, жок кылуу сыяктуу зулумдук. Мындай китеп геноциддер тарыхта көп жүзөгө ашты. Биздин заманга чейинки 285-246 жылдары негизделген Мысырдагы, Египеттеги Александрия китепканасы ошол доордогу дүйнөнүн илим борбору болчу. Бул китепканада жалпысынан 400 000, башка маалыматтар боюнча 900 000 кол жазмалар сакталган болчу. Бирок биздин заманга чейинки 30-жылдары бул китепкана так талашуудан келип чыккан согушта өрттөнүп кетет. Натыйжада китептердин баары күйүп күл болот. Китепкана кийин кайра калыбына келтирилип ишке кирген соң 480-жылы римдик поптор тарабынан кайра дагы бир жолу өрттөлгөн. 783 жыл Византиянын Леонго таандык китепканасы өрттөлгөн. Жалпы 300 000 китеп жок болгон. Стивен Рансимен крестүүлөрдүн жортуулдары аттуу китебинде тарыхта 4-чү крестүүлөрдүн жортуулундай зулумдук ичке ашкан эмес деп жазат. 13-кылымда болгон ушул жортуулда Константинополь таланып тонолгон. Константинополдун китепканасы өрттөлүп, өтө көп китептер күл болгон. Орто кылымдарда Европада чиркөө тарабынан да өтө көп китептер өрттөлгөн. Чиркөө бурмаланган Библиянын көз карашына ылайык келбеген илимий китептерди атүгүл анын авторлорунда өрттөшкөн. Мисалга алсак, Жордано Бруно. Чиркөөнүн көз карашы боюнча Европада бир гана Библия болушу керек эле. Бирок Библиянын оригиналы каякта экенин өздөрү да билишпейт болчу. 14-кылымдарда Флоренцияда мактануу оту деп аталган атайын фанаттардын күнү бар болчу. Бул күнү жаш балдар үйлөргө кирип барып, чиркөө тараптан адамды алаксатуучу нерселер деп эсептелген күзгү, модалуу кийим, музыкалык инструменттер жана башка ушул сыяктуу нерселерди алып чыгышып, массалык түрдө өрттөшчү.
Бул өрттөнгөн нерселердин арасында китептер да бар болчу. Натыйжада өтө көп баалуу илимий адабий китептер өрттөлүп кеткен. Ислам дүйнөсүнүн тарыхында маданият, илим билим жаатында эки чоң геноцид бар экендигин унутпайлы. Биринчиси Андалусия ислам дөөлөтү кулаган кездеги талкалоолор, экинчиси болсо монгол баскынчылыгы тушундагы оор жоготуу. Үчүнчү маданий геноцид бул соңку доордо ишке ашканын да унутпайлы. Индия тараптарда англис баскынчылыгы, Араб-Африка дүйнөсүндө Европа баскынчылыгы, Түркистанда, Кавказда империалисттик жана советтик баскынчылык. 711-жылы мусулмандар Тарик бин Зияттын жетекчилиги астында Испанияга кирип багындырышат. Натыйжада Андалус ислам дөөлөтү түптөлүп, бул дөөлөт дээрлик 800 жыл бою өкүм сүрөт. Дөөлөт эң дүркүрөө өскөн мезгилде мусулмандар аркылуу бүтүндөй караңгы Европага маданият, илим, технологиялык жаңа ачылыштар, искусство жайылат. Мусулмандар ушунчалык күчкө кирет атүгүл чегарасын кеңейтип олтуруп, Парижге 30 километр калганга чейин барышат. Ким Султан болсо биринчи кезектеги стратегиясы чегараны кеңейтүү, тагыраак айтканда тавхид мүдөөсүн Европага жайылтуу болгон. Ар бир дөөлөттүн өсүп өнүгүшү жана алсыроо мөөнөтү болот. Андалус ислам дөөлөтүнүн да күнү баштаган мезгилге жеткен кезде бир нече хандыктарга бөлүнүп кетет. Булардын арасында христиан династиялары да бар эле. Кастилия ушул династиялардын бирөөсү болуп, анын аял башкаруучусу Изабелла Кастильская мусулмандарга каршы күрөштө өзүнүн каардуулугун көрсөтөт. Азыркы күндө кыргызбыз, мусулманбыз деп төш какканыбыз менен реалдуу иш аракетке келгенде алсыздыгыбыздан, коркоктугубуздан, чылбырыбызды шап артка тартып кеткен учурларыбыз көп. Тайманбастык бул кармаш деле эмес, кайрымдуулукта да, илим алууда да, өзүнүн мусулман бир тууганын сыйлоодо да болот эмеспи? Чынында католик бир катындын кылганынын бир бутагында кыла албай жатабыз биз. Кантип дейсизби? Изабелла турмушка чыккан күнү Испаниядагы эң акыркы мусулман өлтүрүлгөнгө чейин мен эч качан жуунбайм деп ант ичет. Натыйжада ал бул антын өмүр бою бузбастан карманып жуунбайт. Ушундай өжөрлүктү жакшы тарапка жумшасак кана. Изабелланын дагы бир аты Кир Изабелла болгон. Атүгүл Изабеллин деп аталган түс да бар. Ал саргылт болуп, Изабелланын кир деп саргарып кеткен кийимдеринен улам аталып калган. Албетте, жеке гигиена маселелери орто кылымдын Европасында өтө эле оор абалда болгон. Бирок өз максаты үчүн көчөрүп, максатынан кайтпоону бир католик катын көрсөтө алып жатат. Кир Изабелла буйругу менен кардинал инквизитор Хименес де Сиснерос 1499-жылы бүткүл арабча китептерди, манускрипттерди, башкача айтканда кол жазмаларды өрттөтүп жок кылдырат. Нобель сыйлыгынын лауреаты Пьер Кюринин атактуу сөзү бар. Андалус ислам дөөлөтүнөн бизге 30 гана китеп калды. Ал китептерди изилдеп натыйжада атомду бөлө алдык. Эгерде өрттөлгөн ошол миллион китептин жарым эле калганда, биз космосто галактикалардын арасында саякаттап жүргөн болот элек. Биз алардын китептерин өрттөп, илимди нөлгө түшүрдүк. Кайрадан алар мурда эле кылган ачылыштарын изилдеп, жазып, ачып олтуруп, натыйжада жүздөгөн жылдарыбызды жоготтук. Ооба, ушул эле сөз өтө көп нерсени далилдеп турган сейт. Кийинки чоң балебиз бул Багдадтын талкаланышы. Багдад ушунчалык кооз шаар эле. Аны көргөндөр Багдадты көргөн көздөр үчүн дүйнөнүн башка жерлери кудум эле чөл сыяктуу дешкен. Илим билимдин, маданияттын, искусствонун борбор болгон шаар Мадинатис Салам, башкача айтканда тынчтыктын шаары деген наамды да алып жүрчү. 1258-жылы Чыңгызхандын небереси Хулагу 120 000 аскери менен Багдадка бастырып кирип келет. Анын ичинде 12 000 армян, 60 000 грузин, 1000 француз аскери бар эле. Шаар бир нече күн бою таланып тонолот. 1 миллион мусулман өлтүрүлөт. Көмүлбөй калып кеткен денелерден жыттар чыгып, шаарда туруу мүмкүн болбой калат. Хулагу өзү да бир нече убакыт шаардын сыртына чыгууга мажбур болот. Аябагандай мусулмандар менен көп китептер Дижила, башкача айтканда Тигр дарыясына ыргытылат. Бир нече күн бою дарыяда суу эмес, сыя жана кан ага баштайт. Бул окуялардын күбөсү атактуу багдаддык аалым факих мухаддис Ибн Саи бул окуя тууралуу ушинтип жазат. Монголдор аттары үчүн китептерден акыр жасашты. Акырда кыштын ордуна китептерди колдонушту. Атактуу тарыхчы Ибн Тагриберди өз китептеринде бул окуя тууралуу мындай дейт. Дүйнөдөгү бүткүл илим билимди камтыган китептердин баары өрттөлүп жок болду.
Айрыкча 500 жылдык тарыхы бар болгон Даанышмандык үйү деген мааниге келген Байтул Хикма аттуу илим борбору жана китепканасы өрттөлгөн. Көпчүлүк Байтул Хикманы бир гана китепкана деп эсептешет. Жок, бул жаңылыш ой. Китепкана бул Байтул Хикманын бир бөлүкчөсү гана. Чындыгында бул борбор ошол кездеги ислам дүйнөсүнүн эле эмес, тескерисинче дүйнө жүзүнүн илим-боздорун кызыктырган илим-билим маданияттын борбору болгон. Бул жерде Аль-Харазми, Бани Муса бир туугандары, Кинди сыяктуу көптөгөн улуу илим-боздор жетишип чыккан. Азыркы күндөгү Силикон өрөөнү НАСАда эле борбор болгон бул жер. Андан сырткары христиан жана жөөт илим-боздор да келип, мусулмандардан ээн эркин илим алышкан. Ал доорлордо илимий технологиялык терминдер азыркы күндөгүдөй латынча же англисче эмес, тескерисинче арабча колдонулган. Халифа Мансур тарабынан курулуп, Харун Рашид тарабынан өнүктүрүлгөн бул борбордо аябай көп эмгектер жаралган. Андан сырткары өтө көп китептерди араб тилине которушкан. Бул жөнүндө дагы сөз кылабыз. Натыйжада ушундай баалуу борбор тилекке каршы моңгол христиандардын бириккен колу менен талкаланып жок болот. Ооба достор, ислам дүйнөсү аябай чоң берметинен ажырады. Бирок кыска убакыттын ичинде кайрадан интеллектуалдык деңгээлин калыбына келтире алды мусулмандар. Азыркы күндө да эмне үчүн илим-билим жактан арттабыз деп үмүтсүздүккө түшпөшүбүз керек. Бат эле калыбыбызга келе алабыз буюрса. Себеби монголдордун жана христиандардын кылган жогоруда аталган геноцидинен кийин жок болуп кетпей, кайра калыбына келип, атүгүл дүйнөнү дүңгүрөткөн Осмон дөөлөтүндөй бир дөөлөттү кура алуу бул чоң үмүт, чоң дем берет. Ооба, илим-билим китептерибиз өрттөлүп кетти. Бирок илим-билимдин, маданияттын, акыйкаттын, адилеттүүлүктүн булагы болгон Куран дале колубузда. Болгону аны изилдешибиз керек. А монголдорчу? Монголдор дүйнөнү ошончолук багынтканы менен учурда же бир тарыхый шаары жок, же бир тарыхый китеп булактары жок. Миң дүйнөнү багынтсаң да, илим-билимге салым кошпосоң жок болууга мажбурсуң. Дагы бир чоң китеп геноциди 16-кылымда болуп өттү. Испаниялыктар Түштүк Америкага бастырып кирген соң, өтө көптөгөн жергиликтүү элдерди өлтүрүү эле тим болбостон, ага кошумча Майя жана Инка маданиятына таандык болгон баалуу тарыхый колжазмаларды өрттөшкөн. Бул өрттөөдө испан чиркөө кызматкери Диего де Ланда сап башында болгон. 1922-жылы Осмон дөөлөтү кулайт. Бийликке Мустафа Кемал Ататүрк келет. Мустафа Кемал 1928-жылы араб тамгасынан латын тамгасына өткөзөтөлгөнү. 632 жыл бою дүйнөнү дүңгүрөтүп келген дөөлөттүн эли бир күндүн ичинде эле сабатсыз абалга келип алат. Себеби 6 кылым бою арабча жазып окуп келген эл латынча менен бетме-бет келген кезде окуй да албай, жаза да албай калган эле. Мыйзам боюнча арабча жазууга тыюу салынган эле. Аябай көп сөздөр эски сөздөр деген шылтоо менен колдонуудан чыгып, тил алсыроого учураган. Бизде деле арабчадан латынчага өткөн кезибизде сөз байлыгыбыз 30%га алсырап кеткен болчу. Андан кийин кайра латынчадан кирилге өткөн кезибизде дагы 30%га кембагалдашты тилибиз. Кемал Ататүрктүн саясатынын таасири астында өтө көп аалымдар куугундукталып, өтө көп диний китептерге тыюу салынды. Мисалга алсак, аалым Саид Нурсинин Рысалай Нур аттуу тафсир жыйнагына тыюу салынып, өзүн болсо 30 жыл бою түрмөгө камайт. Себеби бул китептер элде өзүн таанууга, динин терең изилдөөгө, сырткы идеологиялык чабуулга жеңилбөөгө үндөгөн китептер эле. Бул көрүнүш учурда да уланууда. Мисалга алсак, жаныбыздагы эле Орусиядагы Курандан кийинки орунда турган Сахих аль-Бухарийнин орусча котормосуна тыюу салынышы. Бул китепте кээ бирлеринин түн уйкусун бузуп жаткансыйт. 1992-жылкы Босния менен сербтердин ортосундагы согушта сербтер Сараеводогу улуттук китепкананы аткылап өрттөп жиберишкен. Натыйжада китепкананын 90%, же болбосо 2 миллион китеп өрттөлүп жок болгон. Китептерди куткаруу үчүн аракет кылгандарды болсо снайпер менен атылашкан. Бул китепкана Босния мусулмандарынын маданий мурасы катары эсептелчү. Ал жерде Босниянын суверендүү эркин өлкө болгондугун далилдеген тарыхый документтер болгон. Сербтер бекеринен бул маданий мурасты өрттөгөн эмес, демек. Ирактын маданий баалуулуктарынын жок болушу жана китеп өрттөөнүн эволюциялык тарыхы аттуу китептердин автору жана талкаланган китепканалардын изилдөөчүсү Фернандо Баестин берген маалыматы боюнча, АКШ Иракка кирген кезде 1 миллион китеп, 10 миллион тарыхый документ жана 14 000 археологиялык экспонат талкаланып, уурдалып жок болгон. Ирак бул бир гана ислам маданиятынын борбору эмес,
Атүгүл байыркы Сумер, Акад, Вавилон, Месопотамия маданияттарынын борбору болуп саналат. Демек, миңдеген жылдарды камтыган маданий мурастарды да сактап жүргөн бир өлкө болгон. АКШ Иракка кирген кезде Багдад улуттук китепканасындагы 1 миллион китеп өрттөлүп кеткен. Бул китептердин арасында Миң бир түн жомогунун оригиналынын кээ бир бөлүктөрү, Умар Хайямдын математикага тиешелүү эмгектери, Ибн Синанын жана Ибн Руштдун чыгармаларынын оригиналдары бар эле. Автор бул маалыматтарды изилдеп жазып чыккан соң, анын АКШга кирүүсүнө тыюу салынат. Бул маалыматтар тууралуу келечекте буйрса чыгарабыз. Жакынкы чыгыштагы эң эле баалуу деп эсептелген Ирактын Мусулундагы китепкананы өрттөштү Иракка кирген игил атын жамынган жалданма аскерлер. Натыйжада Ирак маданияты үчүн дегеле ислам дүйнөсү үчүн чоң жоготуу болду. Ооба достор, мындай жаңылыктарды уга бербейбиз, бизге жетпей калат. Бизге бир UFC мушкеринин чемпиондук кармашы же батыш ырчысынын өлүмү сыяктуу кабарлар гана жетет. А биздин аң сезимибизди козгой турган жаңылыктар жарым жылда эле келатып жок болуп кетет. Китеп өрттөгөндөр албетте адамдарды да өрттөйт. Авторлорун да өрттөйт. Өлтүрөт. Мисалы, Сталиндик репрессия маалында 2 миллион калкы бар Кыргызстандан эле 40 миңдей инсан өлтүрүлгөн. Булардын арасында бейгүнөө жөнөкөй жарандар бар болчу. Бирок улуттун эң илим билимдүү диндар катмарын ушул кезде жок кылган. Элди эркиндикке, улуттук ар намыска жетелечүү катмарларды жоготкон СССР. Өтө көптөгөн китептер өрттөлүп жок кылынган. Аталарыбыз китептерин жерге көмүп, сокмо пакса дубалдардын арасына катып, эптеп бекитишкенге аракет кылышкан. Бирок басымдуу бөлүгү өрттөлүп кеткен. Кээ бирки аталарыбыз жер төлөсүнө атайын китеп басып чыгаруучу машинканы коюп алып, жашыруун түрдө китептерди бастырып чыгып сатышкан. Бул баатырлар тууралуу да чыгарабыз буйрса. Дүйнөдөгү заалым баскынчылар басып алган жериндеги кылган эң алгачкы иши, демек, бул ошол элдин китептерин, жазма булактарын, андан кийин болсо айдыңдарын өлтүрүү болгон. Себеби китеп аркылуу, айдыңдар аркылуу коом кулчулуктан же болбосо кулдук мүнөздөн, кулдук психологиядан арылып чыгып кетет. Сталин сыяктуу диктаторлорго бул кулдук психологияны жеңгендер чоң коркунуч туудурган. Пикирлерди өрттөп жок кылууга аракет кылуу бул алсыздардын, коркоктордун тактикасы. Миң өрттөсөң да чыныгы акыйкат пикир күйбөйт, жок болбойт. Себеби акыйкат пикир кагазда эмес, акылда, китепте эмес, жүрөктө. Кээ бирки өзгөчө көз карашты карманган тарыхчылар мусулмандарда көптөгөн китептерди өрттөгөн деп айтып келишет. Чын эле ошондой болгонбу? Келиңиздер карап көрөлү. Люсьен Паластрондун Өрттөлгөн китептердин тарыхы аттуу китебинин маалыматы боюнча, мусулмандар багындырган жерлердеги китептерин өрттөгөн эмес. Автор китебинде көпчүлүк Александрия китепканасын Умар разияллаху анху өрттөгөн деген жалааны жабышат. Бирок бул болгону бир куру жала деп айтат. Умар разияллаху анхунун убагында Искандария, азыркы Александрия фатх болот. Андан ары Миср же болбосо Египет мусулмандарынын карамагына өтөт. Сахаба Амир бин Астын дипломатиялык чеберчилигинин негизинде согушсуз түрдө багынат шаар. Искендериядагы бүткүл имараттарды, курулуштарды бир-бирден кагазга тизмелеп, Умар разияллаху анхуга жөнөтөт Амир бин Ас. Бул тизмеде Искендерия китепканасы тууралуу сөз болгон эмес. Себеби мусулмандарга чейин эле китепкананы христиандар өздөрү өрттөп, талкалап жок кылышкан эле. Жогоруда аталган Байтул Хикмадагы көптөгөн илимпоздор грек философторунун китептерин арабчага которушкан. Бул үчүн атайын котормо бөлүмү болгон. Мисалы, Муса бир туугандар деген ат менен таанылган Мухаммед Ахмад Хасан аттуу 3 бир тууган Хунайн бин Исхактын жетекчилиги астында Византияга барышып чоң суммага китептерди арабчага которуу максатында сатып алып келишкен. Алар чиркөөлөрдөн, китепканалардан, жеке китеп коллекционерлеринен сатып алышкан бул китептерди. Байтул Хикмада эмгек көрсөткөн Ибнул Надим өзүнүн доорунда грекчеден арабчага которгон котормочулардын саны 47 болгондугун жазат. Бул котормочулардын ар бирине халифа маалум 300 динар бергендиги жазылат. Атүгүл кээ бирки которулган китептерге китептин салмагынчалык алтында беришкен. Которуу аркылуу өтө көптөгөн батыштын китептерин сактап калышкан мусулмандар. Кээ бирки грек философторунун китептеринин ушул күнгө чейин жетип келишинин бир себеби мусулмандардын котормодогу кылган кызматтары болуп саналат. Имам Газали жаш кезинде Журжан жергесинен кайтып келе жаткан кезде каракчылар алардын кербенин тоноп, Имам Газалинин китептерин алып коет. Китептеримди кайтарып бергиле деген Газалиге каракчы ушундай дейт: китептериңди алып койсо эле илимиңден эчтеке калбай калат экен да.
бир ууру сенден алып кое ала турган бул кандай илим өзү, айтчы, дейт. Имам Газали ошол күндөн баштап бүткүл китептерин жөн эле окуп тим болбостон жаттай баштайт. Чынык илим бул жан дүйнөдөгү амалдагы аң сезимдеги илим. Тарыхта канчалаган алмашуулар, кармашуулар, ааламдашуулар ишке ашса да, эч өзгөрбөгөн, жоголбогон, кайра жаңы мааниси ачыкка чыгуу менен жаңыланып турган бир китеп бар. Ал Куран. 14 кылым мурун алгачкы жолу түшкөн кезде кандай болсо, учурда да ошол бойдон. Мусулмандар Куранды китепканада эмес, акылдарында сактап жүрүшөт. Дүйнөдөгү бүткүл Куранды өрттөп жиберсе да, Кудай сактасын чынында. Кайра үтүр чекитине чейин калыбына келтирип алуу оңой. Себеби Куран эсте сакталуу. Пакистанда дээрлик 1 миллион хафиз бар. 5 миллион эл бар Ливиянын ар бир 5-чи жараны хафиз. Ал эми Туркияда болсо 150 миңдей хафиз бар экендиги такталган. Куранды баштан аяк жатка жаттап алуу өзүнчө керемет. Бул да Курандын миңдеген касиеттеринин бирөөсү болуп саналат. Мисалы, учурда дүйнө жүзү боюнча бир да Библияны жатка жаттап алган хафиз жок. Аны, башкача айтканда, Куранды биз түшүрдүк жана биз коруйбуз, дейт Аллах Хижр сүрөсүнүн 9-аятында. Ушул роликти даярдап атып бир нерсе эсиме келди. 90-жылдары кайсыл үйгө барба, мештин же болбосо очоктун жанында барактары айрылган китеп тургандыгын көрүп калчу элек. Элибиз китептерди тутандырык катары пайдаланып калган эле. Тутандырык бул отту күйгүзүп алуу үчүн колдонулган кагаз. Жыйынтыгында аябагандай көп китептер өрттөлүп жок болду. Сынган кылычтар, ак кемелер, келкелдер, атүгүл эмне жөнүндө болгонуна башыбыз жетпеген дагы канчалаган китептер. Жогорудагы китеп геноцидине ачууланганыбыз менен биз өзүбүз согушсуз эле китептерди өрттөп жок кылдык. Натыйжасында караңгылыкка батып кор болдук. Китептердин убалына калдык. Чоң атамдын ар барагы ак кара фотоаппарат менен тартылып алынган Кураны бар эле. Китеп жок кезде ушинтип Куранды окуйт элек деп айтып калчу. Азырчы хафиздер көп деп мактанганыбыз менен экинчи жактан Курандар текчелерде чаң басып жатат. Сүйлөсөк эч кимге сөз бербейбиз. Той жылдыкка инвестиция кылабыз, илим-билимге, китепке келгенде үнөмдөй баштайбыз. Соц тармактарда саясат менен, уруш жаңжал менен, мыскылдоо менен алек болуп жатып, аталарыбыз салып кеткен улуу жолдо жүрүүгө убакыт таппай калдык. Ойлонолу. Биз жок болуш үчүн китептерибиздин өрттөлүшүнө деле негиз жок болуп калды. Себеби келечек муун келелек жатып эле өрттөлүп жок болуп жатат. Жуманын белгилүү бир убакыттарында руханий инвестицияга көңүл буралы. Пайдалуу китептерди сатып алууну, окууну адатка айланталы. Интернеттен такталбаган маалыматтарды окуп алып эле өзүбүздү илимдүү, билимдүү сезбейли. Интернет профессору, Facebook академиги, Google'дун дамласы болгонду токтотолу. Достор, кеч эмес. Учурда мүмкүнчүлүктөр бар. Үмүтсүздүккө түшүп ыйлактабайлы. Ар кимибиз өз колубуздан келген мээнетти кыла берели. Биримдик, мээнет, илим менен кайрадан Андалусияны, Осмонду, Байтул Хикманы куруп, Тагай би, Жаныбек казы, Касым Төрөкулдарды тарбиялап чыгарабыз. Жан дүйнөбүзгө катылган ачыла элек улуу касиеттер бар биздин. Ал бир күнү сөзсүз өнүп чыгат.